Я это делаю ради Аллаха, ради спасения жизни. Жардам берсин. Элестетиңиз азыр Белоруссия кантта, тиякта, биякта, Бишкекте, Чүйдө, Таласта, Ошто. Мындай болуп атса. Я выделю 7 миллионов сомов на каждый регион по миллион сом. И начнем мы с Бишкека. Те люди, которые заслуживают уважения, которые работают там дворниками, электриками, которые на шахтах работают, они вот порой, оказывается, вот так живут. Комплект. Да. Все. Соседу для этого да не помогает. Не я, это от Бога. Саламатсыз ба? Могу жардам Кудайдан силерге ден соолук, баары жакшы болсун. Бирке могу менен поддержка болуп турсун силерге. Давайте. Этот муку занесите. Атың ким? Нубике? Үйдө алак калгандай. Одна? Жүрөм жарылып кетет. 4-та, 5-та кылабыздар, 6-та. 6-та или 4-та? 6-та. Жок, Аллах разы болсун деңиз. Киши жок, эч ким жок биякта, только Аллах. Все. Все, окей, дальше куда? Тетя Люба. Тетя Люба. Да. Мы пришли немного поддержать вас, потому что продукты дорожают, да и очередь на них большая. Это точно. Ладно, деньги. Салам алейкум. Анда, Миктели, давайте. Сиздин карыздарыңыз барбы? Бар. Канча сом карызыңыз бар? Карызым 25. Уялбайлайсыз. Барып калып атат. Берчи, дай мне 30 тысяч. 30 миң. 5 миңи балдарга чай пай алып, татту-патту алып, үйдөн чыгарбаңыз аларды. Хорошо. Жети дуанга 7 миллион сом тараткан жаш жигитти милиция кармап кетти. Бизнесмен Даниэль Ажиевти милиция кызматкерлери кармап кетишти. Азырынча кайсыл жака жеткирилгени тууралуу так маалымат жок. Буга чейин соц тармактарга Даниэль Ажиев аттуу жигит Кыргызстандын 7 облусуна 7 миллион сом таратып жүрөт деген маалымат тарап кеткен. Ал эми Кыргызстанда катталган коронавируска байланыштуу 7 миллион сом кайрымдуулук кылууну убада кылган Даниэль Ажиев кыргыз элин оозго алгыс сөздөр менен тилдеди. Себеби ал 2018 жылдын 24 апрелинде Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 30 кызга вебкам студия ачып, кыргыз кыздарынын катышуусунда порнографиялык видеолорду даярдаган үчүн 30 жаштагы Даниэль Ажиев кармалып, бул боюнча кылмыш жана жаза кодексинин 262-беренеси порнографиялык нерселерди даярдоо жана сатуу менен кылмыш иши козголгон. Мындан улам коомчулук арам акчасы менен элге кайрымдуулук кылбай эле койсун деген каршы пикирлерин айтышкан. Булак Назар Ньюс KG. Или Кыргызстан экономикасын көтөрүүт деп птичьего полета смотри. Вы кыргызский народ, вы долбы, все 6 миллионов вы блядь. Чтобы, блядь, помочь человеку, я что должен, блядь, обязательно по халалу, блядь, работать, зарабатывать, блядь. Блядь, что я должен быть миллиардером? Кой, блядь, илерге тамак жетпейттир, берип койбойлу десе. Ай, жок, бербе. Я же миллиарды же другим путем же, блядь, заработал. Да кой бербе, блядь. Арам тамактан байкуштар өлүп калат. Чё, вот так, что ли, блядь? Блядь, блядь, проводить этемби или не кыламбы, какая разница? Я помогаю, блядь, не ради вас. Силердин көтүңөр бог, силердин рахматыңар кереги жок. Вы неудачники, нахуй. Вы работаете на 15 тысяч сом в месяц и пишете такие умные, блядь, комментарии. Если вы умные, почему вы не шестизначные, блядь? Все 6 миллионов людей, блядь, включая, блядь, моих друзей, знакомых, блядь, кто бы там ни был, кто, блядь, кто думает, что вот эта маска слетела туда-сюда, да. Я всегда так матерился, блядь, у всех спросите, у всех, у моего персонала, сколько людей на меня работает, кто когда-то меня знал, они все, вот эту ветку, вот этих, блядь, вот этих людей, которые, блядь, кидают, блядь, карапаем халкты. Я такой же крестьянин, как вы. Если вы не верите мне, пробейте. У меня 7 классов. Моя мама на улице торговала.
Я сам. Я братишек понты утрясаю сам. Мен өзімін чоң байкелерге стараюсь помочь. И когда такие люди, блядь, баланча черный бар, анан бұл тикинче түкүнчө деп, когда меня пугает, мен ешкімден қорықпойм, блядь. Даниэль Ажиев кыздарды интимдик жагдайда алып байыганбы? Коронавирус илдети бүткүл дүйнөнү дүрбөлөңгө салды. Кыргыз коомчулугу сыртта калган жок. Илешкен илдет 40тан ашуун мекендештерибизди торой чалып турган кези. Колунда барлары коомчулукка жардам иретинде, бири бет каптаратса, бири азык-түлүк менен кол кабыш кылууда. Мындан 2-3 күн мурун соцтармакка Даниэль Ажиев аттуу жаш жигиттин колунда жокторго азык-түлүк таратып, жада калса акчалай жардам кылган чакан тасмасы жарык көрдү. Тасманы көргөн карапайым эл аны айга күнгө теңеп, жакшы сөздөрүн арнап, алкап жатып калышты. Жада калса ар бир облуска 1 миллион сомдон жардам кылган айтылды. Көпчүлүктүн алкоосуна татып аткан Даниэль деген жигит ким? Ырчы чорчубу, меценатпы, милиционерби, магнатпы? Сапырылган акчалардын жапжаш 1990-жылы туулган жигит кантип тапкан? Маңдай тери менен тапканбы же көмүскө финансылык схемасынын майнабыбы? Суроолор көп. Албетте өзү менен байланышканга мүмкүнчүлүктөр болбоду. Биз болгону интернет айдыңындагы ал жигит тууралуу такталып таркалган маалыматка көз салдык. 2018-жылы май айынын башында Ордо калаанын укук коргоо органдары тарабынан веб-модель студиясынын 30дай кыздары менен таап алышканын жана уюштуруучусу Даниэль Ажиевди камакка алышкан. Териштирүү учурунда өзүн Жанара деп тааныштырган кыз веб-модель студиянын ишмердүүлүгүн төмөндөгүчө айтып берген. Кыргыз кыздарын жумушка алууда Даниэль өзү кабыл алып, бул иш өтө жөнөкөй. Биз чет элдиктер менен иштейбиз, көбүнчө америкалыктар болот. Алардын буйртмасын канчалык кынтыксыз аткарсак, ошончолук айлык акыңар жогору болот. Доллар менен аласыңар. Жумуш көбүнчө интимдик жагдайга байланыштуу. Силердин бул кылган ишиңер эч качан Кыргызстанга чыкпайт деген дейт. Ал веб-модель студиясында Даниэлдин келинчеги менен кыргыз кыздарга жардам берип иштеген. Баяна Кулова: атаңардын этин берсе жеп, кызыңар сойкулук кылып тапкан акчага тамактанасыңарбы? Даниэль Ажиевдин элге берип жатканына каршымын. Акчасына каршымын. Качан кыргыздар кызын сойкулукка сатып жан багып калды эле? Качан кыргыз сойкулуктан түшкөн акчага нан жеп калды эле? Же ушуга жетип калдыкпы? Сойкулук эң оор күнөө. Ошол кыздар идиш жууса, бирөөнүн даратканасын тазаласа, базарда нан сатса да, адал оокат кылмак. Даниэлди актабагыла, жактабагыла. Ушундай кырдаалда жардам берип атат дебегиле. Эмне ушундай кырдаалда атаңардын этин берсе да жейсиңерби? Же кызыңар сойкулук кылып тапкан акчага тамактанасыңарбы кокуй? Эчен ашуудан ашып, жамандыкты, жутту, ачарчылыкты, согушту, жокчулукту көргөн кыргыз качан кызынын сойкулугунан табылган акчага нан жеделе? Качан? Ушул тынч, соонун баары жетишкен заманда 15 күндүк карантинге чыдабай, бекер болсо энемдин этин болсо да жейм дегенге жетип калдыңар беле? Жүрөгүм айланат мындай нерседен. Кыргыздын кызы, эртеңги эне, кызың бузулбасын, кыргыз бузулат. Акыл эсибиз барында, этегибизди жаап, кызыбызды тарбиялайлы. Баяна Кулова, журналист, Булак Назар Ньюс KG. Ал эми Бекзат Акаев деген Facebook колдонуучу Даниэль жөнүндө төмөнкүдөй пост жазып чыкты. Даниэль Ажиевди жакындан тааныйм. Байга бөйпөңдөбөй, тумаякка керсейбей түз сүйлөп шаар жүргөн жигит. Буга чейин эмне алектенгенин жашырбай айтты. Өтмүшүнө токтолбоюн, ким кандай кабыл алат өз эрки. Бирок акыркы кырдаалга учкай токтолуп өтөйүн. Даниэль жалпы өлкө аймагы боюнча тамак аштан кыйналып аткан үй бүлөлөргө азык-түлүк жеткирип берүүгө белсенип атканын билдиргенде достору, тааныштары ар ким алына жараша акча бөлүп бергенбиз. Биягы лейлек, тиягы ат башыдан ыйлап сыктап чалгандардын аягы үзүлбөй, соңу көрүнбөй калганда өз чөнтөгүнөн чыгарган 7 миллион сом менен маселе чечилбестигине көзү жетип, бул ишти башка аттуу баштуулар, бай манаптар улантып кетет деген үмүттө турган. Башында жардам беребиз деп кол алышкан адамдар керек болсо Даниэлдин өз акчасын кайтарып бербей койгондон кийинки окуяларга өзүңөр күбө болдуңар. Бирок 7-класстык билими менен миллионер боло алган колунан иш келет экен. Баланы табасыкана ушактап, элиме жардам берем деп чыккан уулуңар чалынганына машыркап, жерден алып көргө ыргытып аткандарыңарга айтарым: жериңе, гениңе, эртеңки наныңы саткан чоңдоруңу ийилип колун өпкөнгө, тилиң менен артың жалтыратканга даярсың. Эми 5 жылда бир алдыңарга келип, жыргатам, жайлайм деп шилекейин чачыратып, ошол бойдон силердин кийинки шайлоодо эстеген депутаттарыңардан жардам берүүсүн сурап талап кылгыла.
Порнографиядан акча жасатыптыр деп мурдун чүйрүп аткандар сөз кыска 2000 үй бүлөнүн арасынан төмөндөгү 3 сүрөттүү номерлерин жашырбастан жүктөп атам. Кабар алып, жардам берип койгула.